Мен Мурзабитова Зейнеп, Соқлық районына қараштуу Советский көчөсүндө жашайм. Бұл кооперативті мен телефондон көрдім. Анан бір топтору ушу үйдө алганы тууралуу сүйлөп атышты ошо телефондон. Алардан жакшылап изучать этип, үйрөнүп келип, анан очередке турдум. Мен мисалы bir топторун көрүп аттым да. Экинчиден компанияны түзгөн балдар мындай келесоо эмес да, ар бирине 1,5 миллион, 2 миллиондон акчаны берип коюп анан кийин бир жактарга качып кетмек беле. Ошондой суроолор берилгенин телефондон көрүп аттым мен. Мынакей 383 номерде мен келип турдум 6 мартта. Азыр 5 ай 10 күн болуп калды да. Бирок мен азыр үйдө алдым. Bir комнаталуу кызыма, негизинен мен бир эле кызым бар, ошон үчүн ошого атап алдым. Бардыгын ордунда, документальный бардыгы ордунда жасап беришти. Балдар жүгүрүп, ушундай аракет кылышты. Чынына келгенде эми мынау элдин ортоңку катмары, анан ылдыйкы катмары көбүндө акча болбойт да, сразу крупный сумма акчалары болбойт. Жогорку катмар деп коебуз, эми аларда, конечно, акчалары көп, жөн эле сатып алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми мынау ылдыйкыраак катмарлар, балдары көптөр, абдан ушуга оңтойлуу кооператив экен. Мага аябай жакты. Кымбаттуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, башка мамлекетте деле жашачулар алгыңар келсе, бул компанияга кайрылсаңар эч кандай алдабайт. Балдар абдан жөнөкөй, ийилчек, өзүлөрүнүн ордун туура иштеген балдар. Жетекчиси да момпойгон жакшынакай бала экен. Бул жерде мен айтып кетмекчимин, Гүлбайра деген секретарчасы бар. Ушундай бир пырылдаган кыз экен, ушу ар бир сурооңо так жооп берип турат. Мен эмнесине кубанам, баягы узактап ала албаган ушул катмардагы жаштар бардыңарга 1 комнат, 2 комнат үй алууга мүмкүнчүлүк берет бул балдар. Эми, конечно, биринчи башталгыч суммасы ошол 350дөн өйдө карай экен. Ошону төлөп, мен 500 000 төлөдүм. Андан кийин баягы иштеп аткан ишкерлери бар да, кол алдында бир 30-40 балдар бар окшойт. Ошо балдарга айлыгына каратып 80 000, 60 000 ушундай суммаларды төгүп берет экенбиз, бирок бир жолку төлөмөр. Андан башка ошону 10 жылга бөлүп коет экен да, 2000ден. Мисалы, мага ошол 14 000ден айына ушул сумманы бөлө келгенде 1955 000 сом берди. Мен ошого айтканда $23 000 ошого алдым. Рахмат, булардын өркүн өсө берсин, келечеги кең болсун. Булар келечегинде көп Кыргызстандын далай точкасын алып коюуга жөндөмдүү болгон компания экен. Эң негизгиси алдашпайт. Эч кимдер коркпой эле келип ала бергиле. Анан буларга мен дагы айтып кетмекчимин, Кудайым буларга ушу иштеп аткан башчысына Гүлбайра, андан кийин жана мага кызмат кылып жүгүрүп жүргөн балдар, бул Адилет, Нурсултан, калган балдарга дагы Омен, Кудайым ушуларга иштеп аткан балдарга бак берсин, ылайыктуу так берсин, каалагандарына канат берсин, узун өмүр берсин, улукмандын жашын берсин. Кудайым жаман көздөн, ушак сөздөн, бөөдө кырсыктан сактап, келечеги кең болуп, ушул колундан чамы жетише албаган балдардын баарын, биздин кыргызстандыктардын ушу үйлүү кылышына мен дайыма ушу каалап кетем. Булардын өркүндөрү өсө берсин, чочубай келип ала бергиле. О, мен арты жакшы болсун дайыма, бар болгула. Аллаху акбар.